Хиджаб кийүү, аял киши денесин толук жаап жүрүү бул Аллах субхана таала буйрук кылган ар бир аял затынын милдети балакатка жеткен. Бул нерсе эч кимдин уруксатына муктаж эмес. Ата эненин дагы, күйөөнүн дагы, өлкө башчынын дагы эч кимдин уруксатына муктаж эмес. Бул милдет. Милдет болгон буйруктарда биз эч кимден уруксат албайбыз. Андай нерселерди тыйганга да эч кимдин акысы жок. Эгерде ким тыйып, Алла таала парыз кылган нерселерге киришип, каршы чыккан болсо, ал чоң күнөөкөр адам. Ошондуктан ата эне ушул сурап аткан эжебизби же карындашыбыздын ата энеси туура эмес ишти кылып атат, балким түшүнбөстүктөн, билбестиктен кылып аткандыр. Аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, айтыш керек. Бул Алла таала буйруган буйрук. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, махлуктарга Алла таалага каршы келген, Алла таалага күнөө боло турган иштерде баш ийүү жок дейт. Биз мисалы динибизде жакшы нерсе бар да, биз ата энени аябай сыйлайбыз, ата энени урматташыбыз керек, ата эненин даражасы өтө чоң. Бирок күнөө иштерде эмес. Мисалы ата энебиз күнөө ишке буйруган болсо, аларга баш ийген болбойт. Туура эмес ишке үндөгөн болсо, аларга баш ийген болбойт. Ошондой эле күйөө дагы ошондой. Биз жакшылык иштерде, күнөө эмес иштерде баш ийип, аларды бугабыз. Эгерде алар туура эмес, карама каршы иштерди кылып аткан болсо, ага баш ийбейбиз. Эгерде билбестиктен кылып аткан болсо, аларга насаат айтып жеткиребиз. Билип кылып аткан болсо, Кудай тааланы эстетип, Кудай тааладан корккула, күнөө иш деп аларга түшүндүрүп, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарабыз. Ошондуктан эже карындаштарыма айтарым, ушундай нерселерди билип алыңыздар. Шариатка каршы келген нерселерде ата энеге баш ийген болбойт. Албетте баш ийбе десе, баягы уруш талашып, аларды жаман айтып, уруш же болсо катуу мамиле кылгыла деген эмес. Болгону жакшы сөз менен айтып, бул кылганыңыздар туура эмес, бул иштерде сиздерге баш ий албайм. Анткени бул Алла тааланын буйругу. Алла тааланын буйругун аткарышым керек деп ушундай жооп бериш керек. Анткени кээ бир ата энелер бар, ушинтип хиджабка каршы болот, же болсо намаз окуганга каршы болот кээ бирөөсү. Кудай сактасын, мындан да жаман. Жана андан башка иштерге шариаттын кээ бир өкүмдөрүнө каршы болот. Мына ошондой иштерде кандай мамиле кылууну билип алыш керек ар бир. Кээде эркектерге да каршы болуп калышы ыкмал ата энеси. Анан ошондуктан ата энени сыйлап урматтоо башка, анан Алла тааланын буйруктарын аткаруу башка нерсе. Ошондуктан биз ата энени сыйлайбыз, урматтайбыз, бирок жанагындай күнөө иштерде баш ийбейбиз. Аларга жакшылык менен жеткиргенге аракет кылабыз. Анан эгерде ата эне дагы эле болбой тырышып, өздөрүнүн айтканын берип айткан болсо, анда такыр баш ийген болбойт аларга. Эгерде сөздү укпай аткан болсо, унчукпай койгула, өзүңөрдүн ошо туура деп көргөн хиджаб жана ошого окшогон башка маселени кыла бергиле, алар урушуп калат. Анан кийин Аллах субхана хидаят берсе, түшүнүп калышар. Эгер түшүнүшпөсө дагы өзүңөр туура жолду карманып кете бересиңер. Аллах субхана таала ийгилик берсин.